Саламатсыздарбы, биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен үй бүлө жана карьераны биргеликте кандай алып кетүүгө мүмкүн деген темада сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде ар дайымкыдай психолог жана интим гимнастика тренери Асия Шербекова. Кош келиптирсиз. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Биз бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби үй бүлөңүзгө да убактыңыз жетип, анан ушундай Назигайым борборун ачып отурасыз. Ушуга кандай чоң бир энергия керек болуш керек, үй бүлөнү дагы карьераны да алып кетүүгө. Назигайым азыр иштеп келе жатканына 5-6 жыл болуп калды. Бул аялдарды өнүктүрүү борборун ачуудан максат эмне болду эле биринчи? Так, эң биринчи негизи борбор ачуунун максаты кандай болгон? Бизде деген башка тараптарда аял эркек ортосундагы мамиле дегенде карасаң баардык тараптан эле мындай психологиялык көз караштар, диний көз караштар, кыскасы ушундай айтылат экен. А бирок негизинен төшөк мамилесине келгенде баары уялып, ошол мамилени маселе боюнча сөз айтышпайт экен да. Ал эми бизге баары керек. Ошол эле кезде аял менен эркекти эң негизги байланыштырган бул төшөк мамилеси болгондуктан биз ошол интим гимнастиканы окуп ачкан учурда демек бул интим гимнастика аял менен эркектин мамилеси үчүн эмес, аялдардын ден соолугуна, ошол эле кезде алардын психологиялык байланышына да көз каранды экен, байланышы бар экен, үй бүлөлүк мамилесине байланышы бар экен. Анан максаты ушундай болгондо аялдык энергияны көтөрүү, же болбосо аялдардын өздөрүнүн гормондорун ойготуп, аялдыкка назиктикке алып келүү дегендей да. Максаты ушундай болгон башында. Ошол максатта ачылган. Интимдик гимнастиканын пайдалуулугун мен окуганда, демек аялдардын аялдык табиятын ойготорун уккандан кийин, демек аялдын аялдык табияты плюс деген биздин эң негизги болгон бала төрөө, ошол эле кезде балдарга мээрим, андан кийин мамиле, балдарды укум-тукумубузду туура тарбиялоо деген сыяктуу ошонун баарын камтып, анан ушундай борбор ачуу биздин оюбузга келген. Эң биринчи ачылып аткан учурда биз өзүбүздүн үйүбүздөн эле ачып баштаганбыз. Үйдөн эле мен 2 комнатабызды атайын офиске деп даярдап, офистин стилинде кылып, люстраларды алмаштырып үйдүн, ошентип анан жолдошум менен сүйлөшүп ушундай кылып эле ачып баштадык. Биринчи баштаган кезде эле бизде ошол фитнес, гимнастика плюс деген чыгыш бии, анан психологиялык сабактарды дагы кошо ачканбыз. Комплекстүү түрдө кетишин каалап Негизи комплекс болбосо болбойт, себеби бул чыңдарды сезүү үчүн дагы бул психологиялык тараптан дагы адам өзү иштөө керек. Мен ачпай туруп эле биринчи психологдорду издедим. Кыргызстандагы ар кандай мындай психологдор бар экен. Мисалы маркетология жолу менен, адамдарды тартуу жолу менен, акча табуу жолу менен кеткендер бар экен. Ошол эле кезде адамдардын түпкү ички мындай өзүн кантип анализдөө керек. Ошол багытта мындай чыныгы психологдор да бар экен. Ошондой изденип атып, анан акырында чыныгы психологдор кимдер, бул маркетологдор кимдер экенин бир эле эки эле сөз сүйлөгөндөн эле байкай турган болуп калдым. Азыркы учурда биз чыныгы мындай адам өзүн таануусу, өзүн табуусу, ошол эле кезде үй бүлөлүк мамиле, бала тарбиялоодо чыныгы биздин ислам кошулган, чыныгы адамдардын тарбиясы, туурасы кандай болуу керек деп, өзүбүздүн дагы негизи периште эмес, биздин да каталарыбыз көп. Ошол каталарыбызды дагы кайсы жерден ката кетти, кандай болдук, кандай учурда биздин балдарыбыз коркок болуп калат, кайсы учурда өз оюн айта албаган, өзүн таппаган бала болуп чыгат, биздики кайсы жерден кеттик каталарыбыз деген сыяктуу изилдеп, андан ары изилдеген практикабыздын баарын башка айымдар менен бөлүшүп, ушинтип азыр иштеп келатканыбызга 6 жылга кетип атат буюрса. Негизи бул аябай сонун болду. Көпчүлүк айымдарга баарын комплекстүү түрдө, мындай көп жерде жок болуш керек, комплекстүү түрдө алып кеткен. Анан сиз айтып кеттиңиз аялдык энергия деп. Ошол энергияны интим гимнастикадан эле алып, мындай энергиясы көбөйүп кетеби же кандай болот? Мисалы үчүн баламды карап эле чарчап калам, тамак аштан бошобойм, жетишпейм, энергиям жок, турганда эле энергиям жок, ойгоном деп айтышат да. Ошолорго кандай кеңеш бересиз?
Бул энергия деген ал таптакыр башка. Аны эмне аралаштырбайбыз. Бул аялдык энергия деген бул аялдык назиктик. Физикалык энергияны башка. Физикалык энергия деген ал эми Кудайга байланыштуу. Мисалы физикалык бизге физический энергияны Аллах Таала берет, Кудай берет. Аны мисалы уктоо менен биз уктап турганда бизди кадимки зарядтаган сыяктуу Аллах Таала бизге энергия берет. Андан кийин биз тамактанып атабыз, мисалы кандайдыр бир эс алууга чыгабыз, тоолорго чыгабыз, же болбосо бир балдарыбызды сүйөбүз, мисалы кучактайбыз, жакшы көрөбүз. Алардын бүт баарынан биз энергия, кадимкидей энергия алабыз. Көчөдө басканда, гүлдөрдүн гүлдөгөндө деген сыяктуу да баарынан энергия алабыз. Бул бизге Кудайдын бизге берген мындай бир нематы деп айтсак болот. Ал эми аялдык энергия деген бул биз эркектин өзүбүздүн аялдык табиятыбызды жоготуп, эркектердин жумушун алып, болду сен эркек, мен өзүм эркекмин, эркектин кереги жок дегендей эле ички психологиялык тараптан аялдарга эркектин кереги жок болуп калат го. Бирок биз негизи Кудай жараткан жаратылышыбыз биз эркек аял болуп жаратылдык да, мисалы эркек дагы бизге керек, эркектерге аял керек дегендей. Бири бирибизге муктаждыгыбыздын жок болуп калуусу бул демек өзүңдөгү эркектик энергиянын көбөйүп кетүүсү. Демек мага эркектин кереги жок деп калам да мен. Эгерде менде аялдык эркектик энергиям көп болсо, анда мага эркектин эмне кереги бар? Ал менин башымды ооруткар, мен башкарган эркектин кереги жок. Мен себеби башкарылгым келбейт да. Мен өзүм кыйынмын, мени эч ким башкарбаш керек дегендей. Же болбосо башкаруу дебегенде дагы мага күчтүү адамдын мага кереги жок, мен өзүм күчтүүмүн дегендей да. Албетте бизде ор көтөрүүгө болбойт, же болбосо эркектин орду таптакыр башка болуп атпайбы? Аны ошол табиятыбызды угутуп, мисалы эркектин дагы бизге керек экенин, ошол эле кезде биздин назиктигибизди, аялдык энергия деген бул аялдын назиктиги, аялдын өзүнүн мындай алсыздыгын мойнуна алуу дегендей да. Алсыздыгын, назиктигин мойнуна алуу. Мээрим деген эне бул ким дегенде, мээрим бул мен мээримдүү энемин деген нерсени мойнубузга алуу. Эркек деген ал мээрим эмес го, эркек деген ал табуу, каржылоо, багуу болуп атат да, мындай коргоо болсо, аял деген ким дегенде мээрим. Бирок биз ошол нерсени жоготкон кезде анда бизде гармония, баланс бузулат да. Чет өлкөдөй болуп азыркы учурдагы кээ бир мамлекеттерде болуп атпайбы? Өздөрүнүн аял эркек экени билинбейт, эркектер эркектер менен, аялдар менен жашап калган, өздөрүн эркек болуп өздөрүн аял болуп өздөрүн эркек сезет. Биз ошол нерседен арылуу үчүн бул гимнастиканы керек. Түшүнүктүү. Негизи эле үй бүлө менен карьераны кантип бирге алып кетүүгө болот? Сиздин мисалыңызды айтып кетсеңиз. Сиз баардыгына жетишесиз, көп батыр энесиз. Ошол эле учурда Ошто, Бишкекте филиалдарыңыз бар. Кантип баарына жетишсе болот? Бул балдарым кичинекей кезде, мен балдарым кичинекей учурунда мен үйдөн чыккан жокмун, үйдө эле отурдум. 8 балам болсо, балдарымды окутуум керек, аларды деген кароом керек деп мен чыккан жокмун, сыртка чыккан жокмун. Үйдүн ичинде дагы бирок бизнес кылып, башка кылып үйдүн ичинде иштедим, айымдарды иштетип. Анан качан мен ошо 8-чи балам чоңоюп калгандан кийин, аны сүттөн чыгаргандан кийин гана анан мен ошол аракет кылып, анда да үймөн ачып баштадым, балдарымды карашым керек деп. Үйдөн ачып, андан кийин мындай чоң залдарды ачтык да. Ага чейин кыздарым да кичи чоңоюп калышты. Ошол кыздарыңыз мен болсо мындай балага мээрим төгүү, балага эгерде кээ бир аялдар өтө мындай Кудай жараткан энергиясы күчтүү болот да, ар жагынан өзү экстраверт болот да, көп нерсеге жетишкен, ушундай болот. Андай айымдар, мисалы кандайдыр бир айымдарга пайда жеткире алса, алар баланы дагы, эгерде жолдошун дагы баарына убакыт жете алса, анда кылса болот деп ойлойм. Ошол эле кезде кээ бир айымдар бар, алар көпчүлүктү каалабайт, же болбосо 2 бала ал айым үчүн өтө чоң жумуш болушу мүмкүн. Кээ бир айымдар үчүн 10 бала дагы жеңил болушу мүмкүн. Мисалы Курманжан атка сыяктуу энелерибизге алардын өз энергиясы бар, өз алардын акылы күчү бар болгон да. Ошондой сыяктуу кээ бир айымдар бар, ар жагынан толуп ташып турган энергиясы бар, баарына жетишет. Андай айымдар болсо, эмне үчүн иштегенге болбосун деп ойлойм да. Ал эми кээ бир айымдарга 2 бала болуп, анан 3-чү жумушта айта турган болсоң, ал менин 2 балам бар, же болбосо 3 балам бар, мен булардын кийимин жуушум керек, же болбосо булардын тамагын беришим керек деген нерсе менен
күн кеч кириши мүмкүн. Ошон үчүн ошондой да. Мен да энергичный аял катары мактанып кетпейм да. Мен да энергиям көп киши катарында көп нерсе кылдым деп айтсам болот. Демек бул нерсе аялдын энергиясына байланыштуу нерсе болуп Ооба. калат. Эгер энергиясы аз болсо, ошого жараша үйүндө. Ошол эле кезде дагы бир тарабы бар да. Кудай берген энергияны дагы туура жумшоо, туура сарптоо. Кээ бир адамдар ошо Кудай жараткан энергияны балким адамдардын минус тараптарын издөө менен, ар бир адамга кичинекей сөз сүйлөсө дагы аны минус тескери кабыл алуу менен эле өздөрүнүн энергиясын жеп коет. Демек энергиясын туура жакка Ооба. сарптаса болот. Энергияны деген туура эмес жакка сарптоо деген, бул деген башка адамдардын минустарын көрүп эле, башка адамдардын кемчиликтерин көрүп эле, ошол адамдарга баш ооруп, ошол адамдарды тарбиялагысы келип атып эле адамдар энергиясын көп коротуп коюшат дагы. Жакшы энергиясы калбай калат. Өнүкпөй калган, же болбосо өспөй калган, психологиялык тараптан өспөй калган, акыл интеллект тараптан өспөй калган көпчүлүк адамдар, алар көбүнчө өзүнө эмес сырткы адамдарды оңдоо менен алек болуп, энергиясы ошол тарапка көп кетип калат. Аны туура энергияңды туура сарптоо. Мисалы, билим алууга, өсүүгө ошол тарапка сарптаса, дагы болсо энергиянын үстүнө дагы күч кошулат. Негизи энергиясы аз адамдар энергиясын көбөйтүүгө болобу? Же кандай энергия берсе Кудайым ошол энергия менен жашап өтүшөт? Мисалы, кээ бир адамдар интроверт болушат да. Өзү ар жагынан мындай көп адамдарга энергиясы жетпейт, көпчүлүк жерлерде чарчап калат. Өзү жалгыз калган жерде энергия топтойт. Жалгыз калган жагат да. Көпчүлүк аралашкысы келбейт. Көпчүлүк адамдарды көргөндө эле өзүнөн өзү эле чарчай берет да. Ушундай адамдар бар, Кудайдын жараткан жаратылышынан ошондой. Ал деген балким анын медицинанын тил көз карашы менен карай турган болсок, балким ал азгандуулук деген сыяктуу, же болбосо негизи ар жагынан табиятынан өзү Физикалык энергиясы аз болот да. Анан андай адамдарга Кудай жараткан жаратылышы өзү интроверт болуп аткан болсо, андай адамдарга деген туура мисалы, дагы сырттан мындай сиздерге дагы эмне болуш үчүн, мындай дагы түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы, интроверт деп биз сырттан да белгилүү адамдардан кимдерди айтсак болот. Мисалы, Асель Кадырбекова деп айтайынчы. Асель Кадырбекова деген бул интроверт да, өтө мындай кандай интроверт да, энергиясы экстраверттерге кирбейт. Бирок ошол эле кезде ушунчалык мындай ийгилик жарата алган деп айтсак болот да. Ийгилик жарата алган, ал өзүн тааныган, өзүнүн кызыккан нерсеси менен алек болуп, мисалы ошондой бир кандайдыр бир ийгилик жарата алган адам. Ошондой сыяктуу да, сыртынан караганда интроверт, бирок алар деле ийгилик жарата алат да, туура көтөрүлө алат. Мисалы, чоң бийликтеги адамдар дагы бар, өздөрү интроверт, бирок чоң жумуштар жасап койгон. Көбүнчө байкасак, ийгилик жараткандардын көпчүлүгү мен өзү интровертмин деп эсептешет, кандай деп ойлойсуз? Жок, ийгилик жараткандар экстраверттер да, мисалы, сыртынан эгерде карай турган болсок, мисалы, Камчык Ташиев сыяктуу чак устаз, мисалы, экстраверт да, көпчүлүк адамдардан ырахат алган, көпчүлүк адамдарга энергиясы жеткен, бүт баарына жеткен да, мындай чарчабаган ушундай адамдар, булар экстраверттер да. Алар дагы, мисалы, энергиясын туура сарптабаса, алардын деле энергиясы калбай калат. Мисалы, экстраверттер көбүнчө ачуулуу болушат да, бат ачуусу келип, бат кыйкырган. Алар ошол нерсе менен да, мисалы, энергиясын жоготуп коюусу мүмкүн, кетирип коюусу мүмкүн дегендей да. Негизи ал нерсени чыгарып турган жакшы эмеспи? Мисалы, ачуусу келгенде. Жок, ачуусу келгенде да нормада чыгаруу. Башка адамдарды басынтуу эмес, өзүңдү мындай кармап, нормада сүйлөшүп алуу. Норма болгондо алар дагы укмуш мындай өсө алат, көтөрүлө алат. Ал эми кыйкырып ачууну бир чыгаруу, бул дагы сенин энергияңдын, акыл интеллектиң өспөгөнүнүн белгиси. Эгер нормада өскөн болсо, баардык жерде өзүңдүн энергияңды нормада кантип чыгарууну, кантип адамдар менен сүйлөшүүнү билесиң. Негизи эле, мисалы, интроверт болсо адам, жыл өткөн сайын экстраверт болуп, же экстраверттер интроверт болуп кетиштери мүмкүн да. Эгерде ар жагы табиятынан эгерде экстраверт болуп, бирок басылып калып, анан слабый болуп жүргөн болсо, алар деген өз табияты ачылышы мүмкүн. Ошол эле кезде кээ бир адамдар табиятынан эгерде экстраверт, бирок басылып калган болушу мүмкүн. Же болбосо интроверт болуп туруп, өзүн баягы жазалма мындай өзүн басынып калбаш үчүн көтөрүшү мүмкүн да. Ушундай болушу мүмкүн. Бара ал өзгөрүшү мүмкүн. Түшүнүктүү. Сиз айттыңыз да, 8 балама чейин мен үйдө отургам деп. Ошол учурда депрессияга кабылып, мен өнүкпөй жатам, башкалар чоң иштерди жасап жатат, мен эмне кылып отурам деген ойлор келдиби, же
Кандай мен болду? 8 балам антип эч ойлогон эмесмин. Депрессия деген менде түшүнүк жок. Пострадовая депрессия Жок, андай болуп депрессия травма деген жокпу? жок, андай депрессия дегенди мен эч элестете да албайм, аны түшүнө албайм. Себеби деген мен ар бир баламда өзүмдүн иммунитетимди караганды билем. Дайым гемоглобиним бар, нормада төрөдүм. Кальций жетишпей, же болбосо жатын ылдыйлап калыптыр деген нерсе менде эч качан андай Аллага шүгүр болгон жок. Ошол эле кезде мен өнүкпөй дагы отуруп калбайм да. Мен деген дайым китеп окуйм. Бир баламды төрөгөн болсом, бир жака жолдо баратсам да колунда китеп болот. Бир баламды эмизип атсам, сөзсүз жанында китеп болот. Пайгамбарыбыз Мухаммед өмүр баяны башка, же болбосо диний китептер, же болбосо өнүгүү өсүү китептери болсун. Алар мени адамдар телефонду караса мен таң калчумун да. Кантип телефонду карап отурасың китеп турганда депчи. Кантип бул китеп адамга энергия берет, китеп адамга күч берет, китеп окуган адам депрессияга түшөт деп мен эч качан ойлобойм. Себеби ал китепте билимдин баары бар. Китеп окуган адамдардын мен өспөй калганын же болбосо депрессияга түшүп кеткенин көргөн жокмун. Кайсыл адам депрессияга түшүп атат, просто ал билим албаган үчүн деп эсептейм. Көбүнчө билим албаган үчүн. Билимсиздиктен деп ойлойм. Китепке азыр канча убакыт бөлөсүз? Китепке азыркы учурда биз китеп окуганда азыр эми мурда максатыбыз өзүбүздүн ички жан дүйнөбүздү табуу, Кудайыбызды табуу болгон болсо, азыркы учурда биз тескерисинче айымдарга эмне керек деген китептерди көп алам да. Айымдарга эмне керек, эмне үчүн мындай болуп калды, эмне үчүн кээ бир айымдар байланып калды, эмне үчүн жолдошторуна байланып Кудайды унутту деген сыяктуу ошол тараптагы китептерди мүмкүн болушунча алганга аракет кылам, психологиялык китептерди, ошондой китептерди окуганга аракет кылам. Анан ушул суроолордун жообун таптыңызбы ошол китептерден? Ал китептерден, сөзсүз китептерден, билимдерден таптым. Ошон үчүн сак өтүп атабыз. Түшүнүктүү. Негизи мисалы үчүн канчалык китеп көп окубасын, анан пайдаланбагандар да бар да, бул туура эле. Ошол китептин пайдасы канчалык тийди жашооңузга? Китептин пайдасы негизи аябай чоң. Мисалы, кээ бир кишилер мындай максаты жок окушу мүмкүн. Мен ар бир китепти окусам максат менен окуйм. Бир китепти окуп аткан болсом, сөзсүз бул китептин максаты мага эмне үчүн керек деген китепти алам да. Ошол китепти алам, ошону мүмкүн болушунча касканга аракет кылам. Демек максатты окуш керек дейсиз. Ооба, максаты бар болуу керек ар бир китептин. Азыр мисалы мен Сынган кылычты жаңы эле алдым. Сынган кылычты алганымдын максаты мисалы балдарыма окуп берүү болду да. Алардын да сөз чеберчилигин өстүрүү, мисалы ошол максатта алдым. Түшүнүктүү, эселейм. Биздин темабыз бир аз бурулуп кетти окшойт. Бардык мынтип кетти го. Азыркы учурда ноозик айымда 5 жыл аралыгында эмнелерди кылып жетиштиңиздер? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Азыркы учурда биз 10 миң деген 20 миң деген айымдарга бала тарбиялоо боюнча сабактарды өттүк. Мамиле боюнча психологиялык сабактарды көптөгөн бир 50-60 миң деген айымдарга өттүк десек болот. Дагы биздин эң жетишкендиктерибиз лицензия алдык. Бардык багытта психологиялык бала тарбиялоо багытында айымдардын сырткы келбети, кондитер тарабы, же болбосо дагы фитнес, башка интимдүү гимнастика, ушул тараптардан дагы баягы сертификат эмне алдык, лицензия алдык десек болот. Франшизаларыбызды жасадык. Суроо талап күчтүү болгон үчүн. Андан сырткары бизде азыркы учурда көптөгөн 30дан ашык тренерлер, андан башка дагы багытта дагы кыздарыбыз буюрса иштеп атышат. Аябай жакшы эми Кудай тил көздөн сактасын деп койчу эле. Мындан ары да сизге аябай чоң ийгиликтерди багынышыңызды каалайбыз. Аялдардын ден соолугуна кам көрүп өңдүрүп жүрө бериңиздер. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Амин. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.